Асыл Арашан 09. Арашан койлор боюнча жаш козу салмагы боюнча 2022 жылы Кыргызстанда рекорд жараткан, ушул баш байгени уткан жигиттин энимдин үйүндөмүн. Аз сиздерге ошол туурасында айтып берем. Талас облусу, Талас району, Бешташ айылы, ушул менин айылым, Насыр иним, ушул бардыгыбыз бир айылданбыз. Азыр Насырдын койлорун, байгелери туурасында көргөзөбүз. Өзү жаш болсо да ушул биздин айылда эң чоң Арашан тармагында ийгилик жараткан жигиттердин бирөө. Жүрө эми баш байгең туурасында кененирээк айтып бер. Кандай категориядан алдың эле жүгүлүни? Бүгүнкү күнгө чейин айдап жүргөн экенсиң, мына берде дипломдору да турат. Ооба, айдап жүрүп. Муну 2022 жылы ошол Караколдо выставка өткөн. Ошол эки тиш боюнча кочкорубуз 161,5 килограмм чыккан. Ошону рекорд коюп, ошо баш байгеси автомашина болгон. Ошол машинаны ошол жерден утуп байгеге берген да. 161 килограмм дейт. Кыргызстан боюнча эң салмактуу кочкор болгон, Убагында болгон. Бул биринчи орундук экен. Ошол жерден жакшы эле байге болгон экен да, автоунаа. Жакшы буюрса, масло жакшы өстөр ошо 3 машина койгон экен. Ошо 3 машинанын ичинен, ошо экөөнүн ичинен өзүң каалаганын тандап ал деп, ушул машинаны тандап алганбыз. Анан сен ошол кочкорду кайра эле саттың? Ошол жерден баазы келишип калып сатканбыз. Канчага саттың эле? $20,000 сатылган. Ошол кочкор. Сен жашооңдо биринчи жолу саткан кочкор болчу, $20,000. Ошол биринчи жолу саткан ошол 2022 болгон. Кимге саттың эле? Карим Ажы алган, Баткен жааматынан деп. Кадимки эле Карим Ажы. Көкбөрүнүн алып баруучусу. Азыр Арашан багып жүрөт. Ошол байкебиз алган. Койлоруна кошом деп. Жакшы. Өсүстө калсын деп ошол алган. Жүрө эми. Азыркы күндө канча кочкор бар, кой бар, тоодобу, сарайдабы? Азыр эмнелер бар? Койлордун баары тоодо. Азыр основной үйдө бир 3-4 эле кой бар, анан бир 4-5 кочкор бар. Бияка чыгарайын ичинде. Достор, могул кой экен, элит окшойт. Жакшы экен пропорциялары. Бул койлордун арасында элиталар барбы? Элитасы ошол мына могул. Бул кой, арттагы, бул ошо графтын прямой ургачы козусу абла артындагы. Берки могу кара болсо муну орутуп алганбыз ошол. Кочкор. Кочкор, бул эки тиш жаңы жарды. Бул Лопестин прямой козусу. Муну былтыр козу кезинде ошо өзүбүз берди